2026-жыл январь айы Кабирхандын чабышы выступлениясы ошо боюнча ой пикирим айтып кетейин дедим эле. Ошо эң башында эле боксту көзсөй келатканда эле Кабирхандын настроениясы жакшы болбой турганда келгиси келбей секиринипчи. Бокска киргизгенде дагы арт куттар менен тепкиленип аткан. Ким ошо байкаса. Ошо негизи эле башталышы начар болуп калды деп ойлойм менчи. Чыккандан кийин эле көрдүңүздөрбү, мына кетип баратат азыр кум жутупчу. Ошо бокстун ичинде турганда бокста эле ошондо могу жакей жакшылап иштеп койсо болмок деген ойдо меникичи. Жакшылап тебин даярданып ошо настройдон кетип атат го деп атам да мен негизичи. Жакейди деле күнөөлөй берген болбойт. Бирок настрой жок чо-то. Настрой жок деген жанагы бокска келбей жатат деп атам го. Ошодон эле баягы ошодон ойлоп атам да, ошол себептен тебинип, бокска киргиси келбей, бокстун ичинен тебинип атканы. Ошолордун баары бирден бир себеп го деп ойлойм да. Анын үстүндө жакей дагы бу жерде азыр высший категорияда жакей эмес. Средничок жакейде отургузуп коюшуптур. Ошо. Анын үстүндө могу эмелерин дагы. Анын үстүндө могу тренери билиңдерди кийгизип коюптур, муфталарды кийгизип коюптур. Буга чейин мындай кийгизиши эмес да, бугачы. Ошонун баары мындай кысып калдыбы деп чуркаганда да секирип турат да айгырчы. Карасаңыз мына моментте деле секирип баратат айгыр. Кабирханчы. Ошо тренери да окшошпой жатабы деп ойлоп калдым да. Кандай болгон күндө эле уже болду, буну айгырга токтотуш керек. Айгыр кылып эле болду. Карьерасын бүтүрүп, бул канча жолу утту, ошончо жолу уттурушуп, айгырды уят кылайын деп атышат окшойт деп ойлоп атам да. Ошон үчүн мен жеке ой пикирим токтотуш керек болду бул айгырдычы. Он достойно проскакал уже. Достойно отпуск берип, жакшы бээлерди салып токтотуш керек буну.